Саламатсыздар, кандайсыздар? Акыркы кырдаалдар боюнча баягыдай эле Кыргызстанда болуп аткан бүт проблемаларга Эрлан Кокулов өзү күнөөлүү. Бирок бүгүнкү менин кебим бул Минстрой боюнча болбойт, журналисттер боюнча болот да. Журналисттер боюнча мен туура эле айткам силер боюнча. Кыргызстанда чындап эле журналисттер калган жок. Ашып кетсе бир 5-6 эле журналист бар Кыргызстанда. Калгандарыңар баарыңар силер журналист эмессиңер. Силер журналисттердин мыйзамдарын унуткансыңар, силер журналисттин принциптерин унуткансыңар, силер журналисттин этикасын унуткансыңар. Силер журналист эмессиңер, туугандар. Чын эле айтып атам мен силерге. Мен силерге баягыда да айткам, азыр дагы айтып кеттим да, ошончу. Силер журналист эмессиңер. Журналистикада мыйзам бар, журналистикада этика бар, журналистикада акыйкат үчүн жасалган, акыйкат үчүн жазылган журналистика. Силер болсо ким жакыныраак болсо, же болсо ким көбүрөөк акча берип койсо, ошону чагырып турган адамдарга айландыңар да. Жана көп эле мындай хайптын артынан кууган, эптеп бир көбүрөөк просмотр алыш үчүн бир ызы-чууну жазган, көбүнчө маалда калп айтып койгон, мыйзамдан чектен чыгып койгон адамдар болдуңар да силер. Силер журналист эмессиңер. Мен мындай журналистикага Кыргызстанда каршымын. Ооба, мен журналист болгом. Анан кийин мен журналистикадан чыксам эле силерге эмне журналисттер боюнча айтпашым керек бекен? Силер мыйзам бузуп аткан жөнүндө айтпашкам керек бекен? Унчукпай эле отурушум керек бекен? Жок, мен андайдан тажадым. Карга карганын көзүн чукпайт деп эле ушул күнгө чейин келатабыз. Же мыйзам сактай албайбыз, же эчтеке кыла албайбыз да ушунун айынан-чы. Мага көп айтат да, сен журналистикадан чыккансың деп. Ооба, мен журналистикадан чыккам, бирок мен журналистиканын этикасынан жана журналистиканын мыйзамынан чектелген эмесмин. Эгер мен журналистиканын мыйзамынан чектеле турган болгондо, бүгүнкү күндө мен башка жерде болмокмун андачы. Ошон үчүн журналисттер силерге дагы бир жолу кайталап кетейин. Мындай журналист деген атка татыктуу болгачы, журналисттин мыйзамын сактагыла, жана журналистика эмне экенин туура колдонгулачы журналистиканычы. Өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарга эмес, эптеп акча табуунун максатында эмес, же болбосо бирөөнү силерге жакпаган бирөөнү каралоонун максатында эмес. Чындап мындай журналистика көрсөтүлөчү Кыргызстанда. Чын журналистика. Силер билесиңер, силер просто унутуп калгансыңар да. Башка нерселердин артынан кууп кетип унутуп калгансыңар. Рахмат.